Сабагыбызды улантабыз. Акчанын касиеттери жөнүндө сөз кылмакчыбыз бүгүнкү сабакта. Акчанын негизги касиеттеринин бири туруктуулук. Акча туруктуу болуш керек. Башкача айтканда, бүгүн акчанын сатып алуучулук күчү бүгүн болуп, эртең кагазга айланып калбагандай туруктуу болуш керек. Экинчи, бышык болуш керек. Башкача айтканда, акча пахтанын, жогорку сапаттагы пахтанын буласынан жасалат. Жогорку сапаттагы пахтанын буласынан. Пахтанын буласынан жасалат. Ошол себептен кокуско кир жууган машинеге кошо түшүп калганда деле таптаза болуп жуулуп калган себеби ушул болуп саналат экен. Демек, акча бышык болот экен. Дүйнөдөгү эң бышык акчалардын бири бул Австралия доллары болуп саналат экен. Ал пластикадан күйбөйт, мындай бырышпайт, абдан бышык акчалардын бирине кирет экен. Демек, биздин акчабыздын бышыктыгы мөөнөтү бул 1 сомдон 50 сомго чейинки, же болбосо 100 сомго чейинки акчалардын мөөнөтү эме болуп саналат экен да, 6-7 ай жүгүртүү мөөнөтү өзү ушунча убакытка кармалат экен. Бирок биз мунун мөөнөтүн ого-типтен кыскартып ийет экенбиз. Жаман колубуз менен кармап, суу колубуз менен, кир колубуз менен кармасак, ушундай туура эмес мамиле кылсак, акчанын жүгүрүү мөөнөтү ого-типтен кыскарат экен дагы. Улуттук борбордук банкта буларды атайын комиссия сорттоп, бул акчалардын бардыгын, анан азыраак болсо өрттөп, көбүрөөк болсо майдалап туруп, токмоктогу картонный заводко жиберилет экен. Мына ошондуктан мен суранычым силерден акчаны япониялыктардагыдай этияттап, портмонеге салып, түз кармап колдонушубуз керек экен. Мамлекетин сыйлаган патриот адамдар акчасына ушундай аяр мамиле жасалат экен. Ал эми чоң өлчөмдөгү банкноталар, жанагы 100 сомдон жогору 200 сомдон 5000 сомго чейинкинин 3 жыл экен. Колдонуу мөөнөтү 3 жыл болуп саналат экен, жүгүртүү мөөнөтү бышыктыгы боюнча. Кийинки касиети портативдүүлүгү, башкача айтканда алып жүрүүгө оңойлугу. Портативдүү бул чакан, портмонеге бата тургандай оңой, жеңил алып жүргөнгө ыңгайлуу болуш керек экен биздин акчалар. Мурунку чыгарылган 93-жылы чыгарылган 1 сомдуктар бир аз узунураак болгондуктан кийинки чыгарган акчаларыбыз мындай бир размерде чаканыраак болуп чыгарылып атат. Кийинкиси таанымал. Акча таанымал болуш керек экен. Демек, биз кийинки чыгарылган акчаларды, сомду, мисалы бул 200 сом болобу, 1000 сомдуктар кийинки, азыр биз чыгарылган жылдары, этаптарын жөнүндө сөз кылабыз. Ушул кийинки чыгарылгандар жаңы кармаганда бизде кандайдыр бир коркунучтуу болот экенде, билбесең, тааныбасаң. Мейли бөлөк мамлекеттин валюталары болсо деле, мурун кийин кармап жүрбөсөк, мисалы евро болобу, же доллар болобу, долларлар кармоодо кичине мындай тааныбаса коркунучтуу болот экен. Ошол себептен акча баягы биз колго кармаганда эле сезиле тургандай, коркпогондой таанымал болуш керек экен. Кийинкиси бөлүмдүү болгондо мына тыйынына чейин. Мына биздин Кыргызстанда мурун эле 93-жылы чыгарылганда тыйын, кагаздан тыйындар чыгарылган. Бул 1 тыйындык, 50 тыйындык, анан 10 тыйындык тыйындар чыгарган. Ал эми бул жерде көрүп тургандай, мына бөлүмдүү, тыйынына чейин бөлүмдүү акча бул сооданын тили болуп саналат. Сооданын тили. Акча сооданын
тили. Мына ушул тили болгондуктан демек жеңил соода кылууга жеңил болгондой бөлүмдүү болуш керек экен тыйынына чейин. Ал эми биз сөз кыла турган Кыргыз Республиканын сому же болбосо Кыргыз мамлекетинин валютасы, валюта бул мамлекеттин акча бирдиги, валюта мамлекеттин акча бирдиги болуп саналат. Кыргызстандын валютасы бул сом. Мына ушул сом СНГ же болбосо КМШ өлкөлөрүндө, Россиядан кийинки эле аны эсептикке албаганда биринчилерден болуп, Кыргызстан 1993 жылы 10 майда өзүбүздүн валютабызды жүгүртүүгө киргиздик. Бул жакында биз 20 жылдыгын, андан бери 20 жыл убакыт өтүптүр. 20 жылдыгын белгилегени туруп атабыз. Эми ушул жылдын ичинде, 20 жылдын ичинде 4 жолу акча киргизүү же болбосо акчаны алмаштыруу жүргөн экен. Биринчи этабы бул 1993 жылы чыгарылган экен. 93 жылы тыйындардан баштап, жанагы кагаз тыйындар, 1 тыйын, 10 тыйын, 50 тыйын дыктардан баштап 1 сом, 5 сом жана 20 сом киргизилген экен. Бул акчалар 2008 жылы жүгүртүүдөн алынып салынган экен. Мурунку чыгарылган акчалар. Ал эми 1994 жылы дагы акчалар киргизилген, жаңы чыгарылган. Бул жылдары 1 сомдук, 5 сомдук, 10 сомдук, 20 сомдук жана 50 сомдук чыгарылган бул жылдары. Бул акчалар дагы 2008 жылы жүгүртүүдөн алынып салынган, себеби кийинки жаңы акчалар чыгарылгандыктан. Ал эми 1995 жылы 100 сомдук киргизилип атат. Чыгартылып 100 сомдук киргизилип атат. Бул 100 сомдук дагы 2008 жылы жүгүртүүдөн алынып салынган. Эми ойлонуп атат болушубуз керек. Мурунку жылдары акчанын болгону 20 сомго чейин болсо 93 жылы, 94 жылы 50 сом кошулуп киргизилип атат. Ал эми 95 жылы 100 сом. Бул акчанын сатып алуучулук күчүнүн кетишине жараша улам чоң өлчөмдөгү банкноталар кошулуп жаткандыгы байкалып атат. Демек, бул мурунку рубль, СССРдин рубльн алмаштырууда, сомго алмаштырууда 1 сом 200 рубльга алмаштырылган. Демек, бул жерге 1 сом дейин дагы алмашуусу 200 рубльга болгон. 200 рубльга барабар кылып алмаштырылган. Ал эми сомдун долларга карата курсу болсо, же болбосо 1 долларды сатып алуучулук күчү 4 сом болгон. Ушул 90 официалный мамлекет тарабынан расмий белгиленген курсу. Ушул 93 жылы жаңы киргизилип атканда, акча киргизилгенде. Ал эми 95 жылдары болсо, ушул 95 жылы 1 долларды сатып алуучулук күчү 10-11 сом болуп калган. Демек, ошого жараша 100 сомдук киргизилип атат. Ал эми кийинки этабы бул 1902 этапта чыгарылып атат. Жаңы акчалар
1997 жылдан 2005 жылга чейин. 2005 жылга чейин болуп атат. 2000 жылы дагы жаңа акча чыгарылган. Бул 1 сомдук, 200 сомдук, 200 сом, 500 сом, анан 1000 сом. 1000 сомдук. 2002 жылы дагы жаңа акчалар киргизилип чыгарылып башталган. Бул 20 сомдук, 50 сом, 100 сом. Мына ушул акчалар чыгарылган. Ал эми 2005 жылы кергиле жазайын. 2005 жылы 500 сомдук киргизилген жүгүртүүгө. 500 сомдук. Бул экинчи этап болду. Ал эми үчүнчү этабы 2000 жылдан 2010 жылга чейин. Башкача айтканда 2009 жылы 2009 жылы 20 сомдук, 50 сомдук, 100 сомдук, анан 5000 сомдук. 5000 сомдук ушул 2009 жылы киргизилген жүгүртүүгө. Март айында. Акыркысы 2010 жылы киргизилип атат жүгүртүүгө дагы жаңы үлгүдөгү акчалар. Бул 200 сомдук, 500 сом, анан 1000 сом. Ушул 1000 сом, мына могул жерде көргөзүлгөн 1000 сомдук, 1000 сом өзүнүн сапаты боюнча, дизайны боюнча Россиянын рубль 1000 рубльдык. 1000 рубльдан кийин дүйнөлүк эксперттердин, баалоочулардын, сынчылардын баалоосунда экинчи орунда ээлеген. Ушул экинчи орунду алып атат. Экинчи орунду ээлеп атат. Ушул 2010 жылкы сынактан 50 евроны, 50 долларды артка калтырып, экинчи орунда ушул 1000 сомдук 2010 жылы чыгарылган абдан жакшы үлгүсү, сапаты менен жакшы чыгарылгандыгы баса белгиленген. Мына ушул акчалар мына ушуну менен дагы бул кыргыз сому жөнүндө кийинки сабактарда дагы сөз кылып кетебиз. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайлы.